Саламатсыңарбы кыргыз элим? Кандайсыңар? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Кудай буйрса баары жакшы болот. Кайрадан мен силер менен Кыбыраган Кырашат каналы. Азыр бүгүн акыркы 2 жылда 22 килограмм кантип арыктаган тууралуу бир кыскача маалымат айтып бергим келет. Эң биринчи себептерден болуп, бул маселеге мен көңүлүмдү бурган себептердин биринчи болуп 2017 жылдары болуш керек. Үйдө газ баллон, ал кезде газ бизде жок болчу. Газ баллонун толтуруш үчүн ошо газ саткан жерге барып, тараза туруптур да, анан чоң таразада түшсөм болобу деп уруксат алып түшсөм, тараза келип туруп ошибка деп чыгып атпайбы, ката деп, анан таң калып, неге мындай болду десем, бузукпу десем, жаман иштейби десем, жок, сен 100 килограммдан өйдө экенсиң, ошон үчүн тартпай атат дейт да, ошондой көрсөтө берет деп. Анан аябай шок болдум да, өзүмдү аябай мындай арык эмес, мындай упитанный, кичине толугураакмын деп элестетип жүрүп да. Адам все равно өзүн алдай берет экен да, арыкмын, мындай нормальныйды көрүнөм депчи. Анан ошону 100дөн ашыкканын көрүп алып, жаман шок болуп тараза сатып алып атпаймын. Тараза сатып алып, таразага түшсөм 105 килограмм болуп кетиптир. Мен орто эсеп менен 2013 жылдары где-то 82-83 болчу да салмагым. Анан билинбей эле 2013төн 2018ге чейин 5 жылда орто эсеп менен 22-25 килограмм деп коечу. 25 килограмм салмак алыптырмын. Жылына 5 килограмм. Өзүм эчтеке байкаган жокмун. Жумушка барам, жумуштан келем, мындай карасам, жер там үйдө деле жашайм, баягы иш аракеттер кыймылым көп эле болчу да. Анан эч ойлоп турум да, ушундай билинбей эле курсагым чыккан, жумуштан деле келип тааныштар деле айтып калчу да, аябай эле семирип кетиптирсиң деп. Ушу аягында ушинтип айта баштады. А мен аларга биз адам экенбиз да, бирөө жакшы нерсе айтса деле, биз аны мындай кабыл албай, мындай жаман эметебиз да, мындай орой кабыл алып, сен кимсиң? Хотя алар туура эле нерсени айтып атат да, баягы боор ооруган үчүн эмес, баягы чектен ашып баратканы сезилет да, тыштан карагандачы. Анан ошонун баарын шок болуп, эмне кылам деп ойлонуп, баягы жашоомдун алдыга бир 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл балдарым мисалы 60ка чыккан, 70ке чыкканда, эгерде ден соолугумду карабасам, балким жок болуп деле кетиши мүмкүн, туурабы? Баягы бир катуу бир ооруга кабыл алып, давление болуп, инфаркт, инсульт, көп эле оору бар да, Кудай сактасын. Анан ошонун баарын ойлонуп, бирдемке кылыш керек дедим да. Тренажерный залга барайын десем, убактым жок чынындачы. Жумушка барасың, жумуштан иштейсиң, келесиң, үйгө келсең, жер там болгондо башка деле жумуштарың толтура. Ошонун баарын ойлонуп, эмне кылыш керек деп, анан мындай жеңил, баягы эшик жабылса терезе ачылат дегендей жеңил нерселерден чуркоо оюма келди. Анан ошо чуркай баштадым. Биринчи ай орточо бир 40, бир айда бир 40 километр, аз эле, бир 4 жолу чуркаган болушум керек. 40 километр. Даже 40тан аз болуш керек. Анан ошентип баягы ай өткөн сайын 40 эмес, уже бир айда 70 километр чуркай баштадым, 80, бир айда бутум ооруй баштады, тизелерим ооруп, анан баягы адистерден сурасам, сен жумшак кроссовка менен чурка дейт да. Мен өзүмдүн эски кроссовкам чынында эле бир танкадай болгон эле кроссовка, чоң таманда доскадай да. Анан нормальный кроссовка алып эметип чуркай баштадым. Бир күн келип анан дагы бир кроссовка алдым, баягы алмаштырыпчы. Баягы тойбойт экенсиң да, эмечи. Дагы бири менен алмаштырып, разнообразие кылыпчы. Анан ошентип километраждарым көбөйө баштады. Ошентип эле чуркап жүрө бердим. Бир күнү Азиябек Номад спорт уюштурду марафон, 2019 жыл марафон эмес, полумарафон, ошого катыштым.
ошого катышсам эми чуркадым да баягыда аягына чейин жеттим, эптеп өзүм эметип 21 километр чуркадым. Анан ошол элесин эстеп атам да, чуркап баратсам, карасам кыздар аша баштады да. Мындай спортсмен кызбы десем жок, спортсмен, мындай простой эле кыздар аша баштады. Өлө уялып, намыстандым да. Кайра көп неме көнүгүүлөрдү кылып, чуркай баштадым, аларды ашам депчи, уже мотивация пайда болду да, аларды көрүп албай ушулардан кийинменби деп, кыз мени ашып кетти деп уялып, намыстанып чуркай баштадым, көбөйө баштады. Анан ошентип келип, айына 250-250гө чыга баштады. Бир айда 250 километр чуркай баштадым. Бул чындап аябай эле көп эме. Орто эсеп менен эсептеп көрсөм, бир айда болжол менен 15 сааттан 20 саатка чейин чуркайсың да. Элестеткиле, бир күн тынбай чуркап жүрөсүң да, 31 күндүн бирөөсү жок да. Көчөдө чуркап жүрөсүң. Анан ошентип жүрүп, 2 жылда, орточо 2 жылда маяка жазып койдум да, 2018ден 2020га чейин 2 жылда 15 килограмм арыктаптырмын. 105ден 90го келди да. Анан ошол келердин алдында бир 2-3 ай көп чуркасама да карабай, вес келип, салмагым келип, такалып калды да, ошо 90дон аша албай атат да. Анан ошол убакыттарда да эме болду да, бүтүн кичине жаракат алып, бир айдай чуркоону токтотконго туура келип калды да, кичине айыгыш үчүнчү. Анан үйгө отуруп алып ойлонуп атпаймынбы, эме депчи, азыр мен чуркабай койсом, азыр бир көнүгүү кылбай койсом, 2 жылда тапкан салмагымды кайра алып каламбы депчи. Анан отуруп алып ойлонуп, анан тамакка көңүл буруну эметтим да. Тамакты контролдоп, анан ошол жаракат алган жериме зыян келтирбеген башка машыгууларды кыла баштадым да. Мисалы айтсам, отуруп туруу да, приседание. Ошону кыла баштадым. Телевизорду коюп, бир кино болуп атса, отуруп алып бутумду көтөрүп, ошол жерде эле кичине 20 жолу приседание кылып коюп, ошентип көнүгүүлөр жасап жүрүп, вес алып койгом. Ошо веси карасам, салыштырмалуу, ишенесиңерби? Ошол 2 айда, 2,5 айда 20-жылдын ноябрынан 21-жылдын январына чейин 2,5 айда где-то 3 деп деле койсо болот, 7 килограмм салмак азайыптыр да. 90дон 83гө түшүп кеттим да. Анан отуруп алып ойлонуп, мурун деле билчим, баягы вести кетириш үчүн тамактанууга аябай көңүл буруш керек депчи. Анан баягы чыныгы спортсмендер интернеттен деле окусаңар деле айтат да, арыкташ үчүн 70% бул тамактануу, 30% эме да, машыгуу. Меникин деле көрүп атасыңар, 2 жылда 15 километр, биякта 2,5 айда 7 килограмм арыктаптырмын. Элестеткиле, почти 2,5 айда 7 килограмм, 2 жылда 15 килограмм. Бул эми керемет болуп атпайбы өзүнчө элечи. Анан ошо тамактарды не жей баштадым, чөптөрдү көбүрөөк жей баштадым, крупа көп жей баштадым. Мондай мюсли деген тамак бар экен, кыргыздар көп колдонбойт, бирок бар да, могу мюсли деген бул пайдалуу, издесеңер табасыңар. Жер жемиштерди көп жей баштадым. Анан таттууну такыр эле таштап салдым, таттууну алдым, un азыктарын алдым. Un азыктарын толугу менен ала албайсың, себептен биз аларды жебесек, таттууну жебей койсо болот. Бирок un азыктарынан азайттым да, такыр эле алып салса болот, бирок менин эрким жетпеди да. Азайтып эле койдум. Анан курулган нерселерди, май менен курулган нерселерди эми жебей койдум десем да болбойт. Аз эле жедим да, даамдап 50 грамм, 20 грамм ошентип эле жей баштадым. Анан карабайсыңар, 7 килограмм 2,5 айда бир өзүнчө эле керемет жетишкендик да. Анан ага эме кошумча, весиге таразага түшкөн сайын, күнүгө түшкөн сайын, мурун көп көңүл бурчу эмесмин, анан могу диета
питание диета деле эмес да, бул эми образ, жашоо образы да. Түшүп күнүгө түшүп атсам 100 грамм, 200 грамм, 300 грамм күнүгө эле да, жок. Анан таң кала баштадым, ушундай да болобу депчи. Анын натыйжасы көрүп атасыңар, 2,5 айда 7 килограмм чынында салмак жок да. Өзүм дагы мындай сонун сезип калдым да, баягы нормальный болупчу. Жеңил болуп. Анан дагы бир кошумча мотивация эме болду да. Ден соолугум аябай жакшы боло баштагандыгын сүйүнөт экенсиң да. Дагы ошол аркытага да бир жардамчы катары Fat Secret деген программасын колдондум. Бул тасманын астына мен программага шилтеме таштап коем, аяктан жүктөп алып колдонсоңор болот. Ал программанын негизги мааниси мындай да. Мен мисалы бүгүн 150 грамм мюсли жеп атам да. Ошону жазам. Ал аякта бүт почти баары эле эсептелип турат. 150 килограмм мюсли, үстүнө там бир чыны айран коштум деп. Анан ошолорду жазсаң, өзү калориялерди эсептеп турат экен да. Анан бир көнүгүү жасасам, мисалы 10 мүнөт приседание или 5 мүнөт приседание, ошолорду жаза баштадым. Анан күндүн аягында жазып турат да. Бүгүн силер там минус 500 калорий кылдыңар, минус 600. Ошон айына келип бир 2 килограммдын эмеси калориясы минус болгон болсо көрүп алып, аны улам көрүп, таразаны улам көрүп, өзүм дух берип, дем берип эметип көбүрөөк жаза баштайт экенсиң да. 2,5 айда мисалы чоң менен жетишкендик да. Ошол бул менин жолум да. Колдон келсе машыгуу менен калбастан тамакка дагы көңүл бурганыңарды мындай кеңеш берем. Оор нерсе десеңер, эми организм чынында Кудай ошентип жаратыптыр да. Ден соолукту биздин денебизди биринчи, экинчи күнү кыйын болушу мүмкүн. Мен деле өзүмөн өткөрдүм да. Биринчи күнү обедте кичине азыраак тамак жеп калсам, кадимкидей эле башым айлангансып, мындай жетпегенсип эмете баштады да. Анан экинчи, үчүнчү күн бир жумадан кийин уже как будто ошондой жаралгандай эле мындай кыйынчылыкты көрбөй эле эмете баштадым да. Ошондуктан арыкташ оңой эле, жөнөкөй машыгуулар, туура тамактануу, натыйжа мен ойлойм бир айда бир 4-5 килограмм жөн эле жок кылса болот. Кыйналбай. Кээ бирлер отуруп таблетка сатып алышат экен, ага акча алышат экен, ал таблетка эмнеден жасалганын билбейм. Туурабы? Анан адистерди изилдеп чыкса бир зыян жери болушу мүмкүн. Андан көрүп натурально эле туура тамактануу менен, жөнөкөй көнүгүүлөр менен чоң жетишкендиктерге жетсе болот экен. Ошон үчүн урматтуу кыргыз эли, мага окшоп колдон келсе менден да көп жакшы жетишкендиктерге жеткениңерди мен абдан каалаймын. Кыргыз элим үчүн жалаң жакшы нерселер болсун. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.